Жок достор, ал менин досумдун карындашы жардам сурады, анан биз алып келгенге себеп болдук да. Ушундай заманда ала качкандарга таң калам да. Бирок дагы биз аларды аядык мейлем. Сразу деле милицияга чалып койсок болмок. Бирок аларды да келечегине зыян болуп калбасын, пенде жаңылды деп аларды аядык. Ошон үчүн аларга милиция барган жок, эч кандай жалоп түшкөн жок да. Бирок өтө досумдун стресс алганын көрүү өтө кыйын күндөр болду, кыйын түндөр болду десем болот. Уктабаган күндөр болду. Да спор ukтай элек мен азыр деле. 5:42 карындашыбызды алып бартабыз. Бирок көздөр жумулуп уйку келип атат да. Ушундай нерсе калбаптыр дейм бизде. Бул история ошол ала качкан балага биздин досубуздун карындашынан, биздин карындашыбыздан алыс болсун. Эгерде дайыр жол жолугуп, сүйлөшүп, SMS жазып, дайыр жол жакындап башын айланта турган болсо, ал баланын видеосун полный тартып алганбыз, ала качкан лицосу менен интернетке чыгарабыз да, мына ала качкандардын сап башында деп. Ошон үчүн башка бирөө менен сүйлөшүп бактысын тапсын. Ага да биз шанс бердик. Милицияга айткан жокпуз. Анда келечегин ойлодук, ошол жакшылыкты түшүнсүн, главный. Мен өзү ала качкага каршы деген биз жолукту долбоорун негиздөөчүлөрдүн биримин да. Биз именно ошол кыздардын укугу төйөленбесин, аялдардын укугу төйөленбесин, ала качуу болбосун, ар ким өз теңин таап, бактылуу турмуш жолун узап кетсин деп кылып атабыз да. Анан именно өзүмө ушундай келип түшкөнүнө аябай таң калдым. Биринчи случай болду да эмичи, чтобы жардам берип ошол жака аралашкан. Ошон үчүн ким көрүп атса шашылбагыла, ала качпагыла, келечегиңерге балта чаба албагыла. Баары эле бизге окшоп силерди кечире бербейт. Адамча сүйлөшүп алгыла.